Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору Акылбек Жапаров жана Марлен Маматалиев, кош келдиңиздер. Бүгүн Кыргызстандын экономикасына сереп салсак, мына жыл аяктап бара жатат. Сиздерге тиешелүү өкмөттүк өкүлдөр отчет берүүдө. Мына жакында республикалык бюджеттин аткарылышын карайсыздар. Экономикалык өнүгүү жагынан кандай оң жылыштар бар бул жылы? Бизге отчет 2018 жылдын республикалык бюджети келди. Ошонун тегерегинде өкмөт отчетун берет. 2019 жылы болсо аяктайын деп баратат. Азыр 9 айдын жыйынтыктарын комитеттерде кароолор башталды. Бул бюджет анан фискалдык комитеттерде. Жалпысынан болсо, мына 2018 жылда ала турган болсок, ички дуң продукциянын өсүшү 3,5%дан өттү. Экономикага кредиттер жалаң эле өзүбүздүн коммерциялык банктардан 140 миллиард сом берилди. Бул ички дуң продукцияга салыштырмалуу 22-23%ды түзөт. Акыркы 20 жылдан бери мындай көрсөткүчтөргө биз жете эле келатат. Анан 2018 жылы 851 миллион доллар улуттук статистика комитети берип атат, түз инвестициялар келди деп. Жалпы көрсөткүчтөр жаман эмес да. Макроэкономикалык. Бирок 2018 жылдын бюджеттин аткарылышын карай турган болсок, 2017 жылы болгон киреше ресурстары 177 миллиард сомдон ашса, 2018 жылы болгону 166 миллиард сомдун тегерегинде болду. 10 миллиард сомго биз азыраак киреше чогулттук, чем 17 жылга караганда да. Бул өтө көп жакшы көрсөткүчтөрдүн бири эмес. Анткени келип экономика оңолуп атса, салык чогултуп айтканы бул эмнени далилдейт? Бул бир гана нерсени далилдейт. Анда ушу салык чогултуп аткан системабыз эскирген. Экинчиси, ошо салык чогултуп аткандар бюджетке эмес, өзүнүн чөнтөгүнө көбүрөөк иштей баштады. Демек, үчүнчүдөн анда контрабанда көбөйүп, салык төлөөчүлөрдүн базасы азайып, контрабандисттердин ушул укук коргоо органдары, фискалдык органдары биригип алып, алардын майталканы көбөйүп, бюджеттик болсо азайып атканын көрсөтүп атат. Бул көп жакшы эмес көрүнүштөрдүн бири. Мына айрыкча 2018 жылы жанагы бюджеттик кодексти кабыл алганда, ошондой эле жаңы бир ага карата дагы бир жаңы мыйзамдарга өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилди эле. Ошолордун баардыгы келип, Кыргызстанда бир инвестициялык мындай бир инвесторлорго бейиштей бир шарт түзүлөт, Кыргызстандын экономикасы өнүгөт деген бир күтүү болду эле да. Сиздин баамыңызда ошондой бир өзгөрүүлөрдү өкмөт жасай алдыбы? Мурунку өлкөнүн жетекчиси ошо бейиш түзөм деген. Бейиштен мурун дагы жөн эле элементарный эле бир туруктуу акыбалды түзүп алсак жакшы болот эле. Мына былтырда бир топ көлөмдөгү акча сыртка чыгып кетти деп атышат. Ошонун себептеринин бири 15-20 жыл, 5 жыл болобу бизге иштеген инвесторлор мындан ары бизге ишенбей, өзүнүн кирешесин бөлөк мамлекеттерге алып чыгып атышат да. Демек, биз инвесторлорго аябай жакшы шарт түзүлдү. Же болбосо биз кабыл алган мыйзамдардын баары ошо инвесторлорду коргоп аткан, иштеп атат дегенден алыс болушубуз керек да. Жакынкы эле мына бизде эң чоң инвесторлордун бири мына Кумтөр менен жакында эле араң ызы чуулардын баары бүттү деп атат өкмөт. Биз акыркы соглашенияларын көрө элекпиз. Ал эми дагы бир аябай чоң инвесторубуз бар, Кара Балтада Жунда заводу. Ал болгону 25%га иштеп атат. 400 миллион доллардан ашык түз инвестиция келип, завод 1 миллион тоннадан ашык бензин, дизель чыгара турган заводубуз азыр болгону 20-25%га иштеп атат да. Ошондуктан биякта бизди иштеп аткан инвесторлорду биз келип жер казабыз дейбизби, же болбосо бирдеме иштетебиз дейбизби, ошону текшерүүлөр менен жүдөтүп, же болбосо кен казабыз дегендерди таштар менен куусак, инвесторлор бизге келбейт. Бирок эми сиз жанагы инвесторлорго түзгөн шартты анча деле ылайыктуу эмес деп бүтүм чыгарсак болот. Сиз эми баягы мурдагы президенттин айткандарын айтып атпайсызбы? Ошону эскертип атасыз. Бирок сиз өзүңүз дагы ошол бюджеттик кодекс күчүнө киргенде көп Кыргызстанда мындай экономикалык өсүштөр болот, көп мурдага караганда өзгөрүүлөр болот дедиңиз да. 2 жылдын ичинде ошол өзгөрүүлөр байкалдыбы? Байкалса, кайсы тарабынан байкалды? Өлкөнүн финансы тармагында байкалды, көрүндү. Мына
Марлен Абдрахманович жанагы өлкөдө өкмөттүн өзүнүн сатып алуусун жөндөгөн боюнча бир топ мыйзамдарды киргизди. Биз ошо бюджет кодекс кабыл алгандан бери электрондук госзакупкалар аркылуу көрдүк, 70-72 миллиард сомго чейин биз товар сатып алат экенбиз да. Бюджет өзү анан жанагы өкмөткө караштуу болгон 50+1% пайызы бар чоң ишканаларды эсептей турган болсок, анда почти 1 миллиард долларга чейин биз бөлөк жакка сарптайт экенбиз. Ошонун 70-80 пайызын чет мамлекеттен долларга сатып келип атабыз да. Биз мына ошону бюджет кодекс кабыл алгандан кийин ачык айкын көрө баштадык. Марлен мырза, сиз дагы ушул өлкөнүн фискалдык мындай каржы саясатын жүргүзгөн мекемелерде иштедиңиз. Маселени ичинен билесиз да. Кыргызстан азыр кыргыз өкмөтү же болбосо Кыргызстан экономикалык жактан бир кандайдыр бир секирик жасоо мүмкүнчүлүктөрү барбы? Соңку жылдары чоң кредиттер, чоң гранттар келбей калды мурдагыдай. Бирок Кыргызстандын ички потенциалы канчалык ошол чынында эле бир экономикалык өнүгүү жасайбыз дегенге? Биз кредит алгандындай натыйжасы болуш керек да. Биз 4 миллиарддан ашык доллар тышкы карызы бар. Ошолордун бардыгын 90%-ын биз инфраструктурага жибердик да. Ошол эле куруу жолдорун жана башкаларын. Бирок кандайдыр бир чоң бир завод же бир фабрика салган жокпуз да. Алардан азыр акча кайтып биз аларды карыздарды жаап алган жокпуз да. Биз карыздардын бардыгын азыр бюджеттен кайра жаап келатабыз да. Бир дагы мындай чоң секирик жасай турган бир нерсе кыла алган жокпуз. Эми албетте бизде потенциалыбыз аябай чоң, потенциалыбыз көп. Ошол биз көп эле айтып жүрөбүз, ошо өзүбүзгө мына Кудай берген суубуз бар. Тилекке каршы ушул сууну гидроэлектр потенциалды толук колдоно албай жүрөбүз. Ал эле эмес, ушул уят эле ушул өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден электричество саткандын ордуна биз алардан кайра сатып алып атабыз. Ошого окшогон дагы биз ушул Кудай берген нерсебиз бул недр жана гендер. Гендерди дагы биз ушундай көрүнүшкө өтүп алдык. Алтын туулган жерим, топурагым алтын дегендей эле ушул топуракты эле бизге берип койгула, калган ичиндеги бүт кымбат баалуу нерселерди, алтындардын баарын чыгарып кеткиле деген саясат жүрүп атат да. Ошого мен азыр бир мыйзам жазып атам. Эгерде биз ошол налогун эле алып эле, соцфондун алып эле сүйүнүп жатып атпайбызбы, иш орун түзүлдү деп элечи. Биз сөзсүз түрдө продукциянын бөлүнүшүнө барышыбыз керек да. Жок дегенде алтын жагын ушинтип сактап калсак, эгерде ушундай принцип менен барганда биз жер үйдөгү алтынды 100 миллион долларга сатып кыйсынбай, биз ал жерден 600 миллион доллар алат элек. Алдан сырткары налог, соцфонд ал башка маселе. Накта ушул 600 миллион түшө турган бир ушундай эрежелери, жолдору бар. Ошолорду ишке ашырсак болот. Себеби бизде болгону ушул нефть, газ жок болгону менен, бирок бизде өзү Кудай берген нерселер бар. Ошолорду толук ыктымал колдонушубуз керек. Анан үчүнчүсү бул эми биздин жаратылыш. Бул дагы биздин эң чоң мындай экономикалык өсүштөрдүн бири. Туризмди биз жакшы көңүл буруп, жакшы өстүрсөк, мен ойлойм бул дагы бир жакшы бир келечекте экономикасын көтөрүп кете турган бир тармак. Сиз айтып аткан маселелердин баардыгы коррупцияга барып такалат да. Ошол эле ген байлыктар боюнча, ошол эле жанагы келишимдер боюнча, көмүскө экономика боюнча бүт баардыгы коррупцияга барып такалат да. Мына Кыргызстан 2011-жылдан бери дээрлик коррупцияга каршы күрөшүп келатат да. Бир жыйынтык чыгып, ушул могул экономикалык саясатында, Кыргызстандын фискалдык саясатында, салык чогултууда, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууда ошол бир оң жылыштар байкалабы? Менин пикирим боюнча биз коррупциянын мындайча орусча айтканда последствиясы менен күрөшүп атабыз да. Ал эми возникновение причинасын ошол жака бир аз көңүл азыраак буруп калдык да. Мына мен азыр бүгүн эле жыйында өзүмдүн жаңы мыйзамымды айтып бердим. Мисалы ошол эле таразаларды карап көрсөңүз, мына бизде атайын бүт жолдорубузга 2 миллиард доллар кетиргенбиз. Тышкы карыздан 2 миллиард биздин жолдорго кеткен. Ошол 2 миллиард жолдорго кетирип, ошолорду бузулбас үчүн биз атайын таразаларды сатып алганбыз. Бирок тилекке каршы ал таразалар ошо сиз айткан коррупциялык жолдор менен коррупциялык схемалар болгондуктан ал жерде жанагы жүк ташуучу оор машиналер өтүп эле кетип атат, каалагандай жүк менен, каалагандай норманы эч сактабай эле өтүп кетип атат да. Ошол жерде коррупциянын кесепетинен. Эгерде азыркы мына мен мыйзам кирип атканы менен ошонун баардыгын автоматташтырып койсок, ал жерде адам чечпейт. Мына безопасный город бизге жакшы мисал болуп бербедиби? Адам чечпейт, компьютер өзү чечет. Машина келдиби, перевес болдубу,
үйүңө письмо счастья менен штраф барат. Же болбосо азыр ушундай экен, таразага тийбей туруп эле өтүп кетсең болот экен. Ошол учурда да тийбей өтүп кеттиңби, ал жерде ошо компьютер өзү фиксировать этип, үйүңүзгө письмо счастья менен штрафты 150 000 сом берип койсо, мен ойлойм 1-2 жолу ошондой машина түшкөндөн кийин такыр ал жерден андай машиналар өтпөй калат да. Бул мен айтайын дегеним, биздин ошол коррупцияга күрөшүп атканда биз ушул айым ошол таразада 450 адам иштейт экен. Эми ошол 450 адам баардыгын отуруп чыксаң деле ал маселе чечилбейт да, себеби системанын түзүлүп калган. Ошол системаларды жок кылышыбыз керек. Системаны максималдуу түрдө автоматташтырып, адамдын ошол жерде влияниясын, негизи эле адам чече турган функцияларын баарын алып туруп, автоматтык түрдө чечилип кете турган нерселердин көбүн киргизсек, мен ойлойм бул коррупциянын чындыгында жойгонго көп мүмкүнчүлүктөр болот эле жана жол ачылат эле деп ойлойм. Демек, бул коррупция көйгөйүнүн экономикага тийгизген таасири мурдагыдай эле болуп атат десе болот. Эми өзүңүз мына азыр ошол эле мисалды айтып кетейин, башка мисалдарды келтирбей коелун. Ушул эле мисал боюнча мен ошол атайын Сосновкага барып өзүм көрүп келдим да, 20 000 машина атайын ушул оор жүк деп катталыптыр. Жанагы стандарттан ашып жүк оор болгон экен да. 275 эле протокол түзүлүптүр. Демек 275 киши акчаны төлөгөн бюджетке. Ал эми 19.715 төлөгөн жок да. 19.725 төлөгөн жок. Анын баары кайка кетти? Анын баардыгы башка биздин чиновниктердин чөнтөгүнөн кетип атат. Эгерде ошол сумманын баардыгы биздин бюджетке түшкөндө, элестетип көрүңүз канча акча түшмөк. Анан ошол эле Сосновкада, кечирим сурайм, ошол эле Сосновкада мына машина өтөт экен, ошол жерден ар бир машинадан 45 сом алат экен. Жылына, бир жылга ошол жерге болгон 60 миллион сом чогултат экен. Эми ал жерде биз баардыгыбыз билебиз, ал жерде кандай потоктун өткөнүн. Жөнөкөй эле мисал менен эсептеп көрсөк, ал жерге кеминде 300 миллион сом түшмөк экен, кеминде. Демек ошол дагы акча башка бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. Ал да бюджетке түшсө болмокпу? Болмок. Анан ошол акча менен биз экономикабызды көтөрсөк болмокпу? Болмок. Ушундай айтор, ушундай коррупциялык схемалар бизде бар. Ошолорду мен ойлойм, последствиясы эмес, адамдарды отургузгандан эмес, ошол чыгып аткан, эмнеден чыгып аткан ошол системасын өзгөртүү деп ойлойм да. Акылбек Үсөнбекович, өткөн аптада сиз финансы министрлигине, экономикалык өнүгүү министрлигине кайрылып айттыңыз, Кыргызстанда салыкты чогултуу толук жүрбөй атат. Ошондой эле жанагы бажы төлөмдөрүн чогултуу толук жүрбөй атат. Евразиялык биримдиктен алына турган төлөмдөр толук жүрбөй атат. Булардын баардыгы ачыкка силер чыгара алган жоксуңар деп мындай так өздөрүнүн бетине баасын бердиңиз да. Ушундан улам эмне деп айтсак болот? Кыргызстандагы азыркы мына сиздер 2018 жылы дайындаган өкмөт Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кетүүгө өзүнүн мындай күчүн көрсөтө алдыбы? Мүмкүнчүлүгү бар экенин. Колунан келгенче көтөрүп атат го, бирок биз ошого канааттандырыларлык жакшы мамилени көрө албай атабыз да. Эл дагы өзүнө көрө алган жок. Мисалы, ЭАЭС өлкөлөрү менен биздин товар оборотубуз, соода саттыгыбыз көбөйүп атса, НДС түшпөйт, акциз түшпөйт на импорт да. Үчүнчү өлкөлөр менен да соода саттыгыбыз көбөйүп атат, бажы инспекциясы планын аткарбайт. Салык инспекциясы дагы пландарын аткарбай атат. Жок дегенде муну арак чыгара турган акцизди болгону 1 миллиард 900 миллион сом коюлса, ошону болгону 1 миллиард 700 миллион кой. Бул абдан уят, жат көрүнүштөрдүн бири да. Анткени болгону 440 000 дал чыгарып атабыз десе, биз ошого ишендик деп атабыз. Менин эсимде бар, 2000-жылдары 2 миллион 200 000 дал чыгып калганда, эмне үчүн 150 000 дал ылдый болуп калды мурункуга караганда деп Акаев деген президент өзүнүн коргоо Совет безопасности өткөзүп ошол жерде териштирген да. Демек система жакшы иштебей атат. Ошол жакта иштеп аткан жетекчилер өзүнүн милдеттерин так жакшы аткарбай атышат. Биз ошону айтып атабыз да. ЭАЭС алкалы өлкөлөрүнүн ичинде канча товар кайсы өлкөгө кирип атат, каяка кетип атат, кайсынысы өлкөнүн ичинде чыгып атат, бүт баарын фискализация кылып бүтүрүп коюшту. Жалгыз Кыргызстан калды да. Биз так билбейбиз. Бизге канча товар кирип атканы, канчасы чыгып, канчасын биз өзүбүз керек деп атканыбызды да. Ушунун баарын фискалдаштыра турган салык кодексин өзгөртүүлөрдүн баарын, электронный счет фактураларды, виртуальный складдарды, ушулардын баарын киргизип бердик. Тилекке каршы ошонун баары кирбейт. Өкмөттө жалаң эле совещаниялар да.
Мен негизги оюм эми бул коррупция дегенди биз ар бир бактагы жалбырак менен үзүп эле күрөшүп атабыз да. Анан өткөн жетекчилер коррупция менен биз согуш жарыяладык деп коюп эле саясий оппоненттер менен күрөшүп, өзүнө керектүү чоң кредиттерди алып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Укук коргоо, фискалдык органдардын баарын такыр карабай кое бербеген да. Мына азыр бизнестин шору катып атат бүгүнкү күнү. Контрабанда деген дагы көбөйүп атат. Ошонун илебин азыркыга чейин токтото албай атабыз да. Эми Кыргызстандын мындан кийинки ошол экономикалык тагдыры кандай болот сиздин? Мен ойлоп атам, эгер эми ошол боюнча азыр кете берсе Кыргызстан, ошол Кыргызстандын өнүгүү темпи мындай дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кайсыл жерде болот? Өнүгүүгө катуу коркунучтар жаралып атат. Анткени биз ар бир айдын 5 числосуна чейин акчанын баарын социалдык корголгон статьяларды элдерге таратып турчу элек. Бүгүнкү күнү 15-20-25 числого чейин тарала баштады да. Бул аябай опасный тенденциялардын бири. Биз ар бир айда бир 10-12 миллиард сомго чейин бүгүнкү күнү сарптаганга жетишип атабыз да. Ошонун бир 7-8 миллиарды биз жалаң социалдык корголгон беренелер да. Бир 2-3 ай өтүп кетсе эле 20-30 миллиард карыз болуп кете түшсөк, биз акыбалыбыз өтө чатак айланып кетиши мүмкүн да. Биз тез аранын ичинде кечиктиргич чаралар катары ошо фискализацияны ордуна коюшубуз керек. Биз мына цифровизация деп урматтуу президентибиз региондорду өнүктүрүп, анан цифровизация жылы деди эле. Биз болгонун ачык айкын көрүп турушубуз керек да. Кайсы жерде биздин эмне резервтерибиз бар, эмне үчүн ошолор салыктардын баары чогулбай атат деп. Бирок эми Акылбек Үсөнбекович ушул өкмөт банкрот болгоно калды, Кыргызстандын экономикасы аябай оор абалда келатат деп айтканына көп эле жыл болду да. Ошонго карабастан Кыргызстанда мисалы мугалимдердин маянасы көтөрүлүп атат, капиталдык курулуштар болуп атат, мектептер, садиктер, больницалар курулуп атат, жолдор курулуп атат. Буларга кандай баа берсе болот? Эми биздин бюджетибиз динамика менен карап көрсөңүз, жыл сайын өсүп келатат да. Мына быйыл кийинки келаткан жылыбыз 180 миллиард сомдун тегерегинде болот экен. Ошонун азыркы жакшы көрүнүчү, мурда ар дайым 20 миллиард дефицит менен алып келатсак, быйыл ошол дефицитти 10 миллиардка түшүрдүк да. Демек 170 миллиардты биз өзүбүз таап алабыз. Бул биздин кирешебиз, чыгарышабыз, жегенибиз, кетиргенибиз, ошонун баары 180 болот. 10 миллиард биз тилекке каршы дагы бир жерден карыз алабыз. Эми ошол 170 миллиардты түзүлүшүн карап көрөлү. Анда динамика менен карап көрөлү. Ар жылы өзүнүн өсүшү менен келатат. Эми ошол Акылбек Үсөнбекер ар бирин сындаган жок да, сындаган сайын булар жакшы иштеп, аракет кылып, анан бюджетти толтуруп, көбөйтүп, ар бир бюджетти алып аткан сайын биз көбөйтүү менен алып келатабыз да. Демек, ар жылы бизге ошол капиталдык вложенияга, мектептерге, садиктерге кура турган акча табылып келатат. Көбөйүп келатат ошонун суммасы. Ошонун да калкагында биз азыр ошол мугалимдерге жана башкаларга айлыктарын көтөргөнгө бизге возможность болуп атат да. Башка маселе канчалык ошол резина чоюлуп канчага жетет, ошол биздин бюджетибиз чоңойтуп баратып. Эми түшүнүктүү экономика ал ордунда турбайт, ал өсөт, бирок бизде ошол көмүскө экономика да бар да. Демек биз ошол көмүскө экономиканын дагы саны бир топ, ошол көмүскө экономиканы азайтып, ошону көбүрөөк бюджетке кошуп, ал үчүн азайтыш үчүн жана бардык биз айткан коррупциялык схемалар жана башка мыйзамдардын баардыгын ордуна келтирип, ушул максималдуу баардыгын ачык айкын кылып автоматташтырып койсок, мен ойлойм бюджет дагы да өскөнгө шарты бар, дагы деле өсө берет. Мына алдыда республикалык бюджеттердин аткарылышы, 2017-2018 аткарылышы, 2019 аткарылышы, ошондой эле келерки жылдарга пландардын баардыгын өкмөт алып келет. Ошол учурда депутаттардын өкмөткө баасы кандай болушу ыктымал? Былтыр ошол өкмөттүн алдына коюлган тапшырмалар, экономика боюнча берилген тапшырмалар аткарылбай калды. Силер отставкага кеткиле деп айтылабы, же болбосо ушул темпте мындан ары экономиканы өнүктүрүүнү уланта бергиле деген тапшырма болобу? Эми 2018 жыл боюнча биз Акылбек Үсөнбекович менен чогуу комитетте карадык. 2018 жыл боюнча ВВПнын өсүшү бар. Буга эч ким күмөн санабайт. Бирок ошол жерде жана кирешенин толук планды аткарбагандыгы бар. Эми алар бизге алып келатканда ошол налог менен таможнянын планы аткарылбай калды. Биз ошонун алкагында экөө тең жумуштарын алдык деп алып келатат. Демек, эми 2018-де көрүлө турган чаралар көрүлүп калды.
деп. Эми 2018 жыл боюнча азыркы премьер-министр баягы теңме-тең келип калды да. Ошондуктан эми баасы удовлетворительный эле болот го. 2018 жылдыкы менен отставкага кетеби кетпейби билинбейт. Бирок 2019 жылдын бюджети менен анткени 2020-ны коргош үчүн 2019 боюнча дагы толук отчет болбосо дагы алдын ала отчетту бериш керек бизге. 2019 жыл боюнча биздин парламент толук баасын берет да. Бул өкмөттүн курамы иштей алабы же иштей албайбы? Анткени бюджетти өзүлөрү алып келген. 2019 жылы жок, бул уже күзүндө эле. Мына мисалы эгерде ноябрь, декабрда биз кабыл алып беришибиз керек бюджеттик кодекс боюнча 20-жылдын бюджетин. 20-жылдын бюджетин кабыл алаардын астында биз алдын ала 2019 жылдын бюджетин карайбыз. Ошондо көрүнүп калат да, ар жакта бир эле кылат. Булар биз койгон тапшырмаларды, президент коюп бекитип берген республикалык бюджеттеги мыйзамды аткара алабы же аткара албайбы? Мына ошого келгенде баасын бул иштей алат же иштей албайт деген бааны мына быйыл биринчи жолу толук кандуу баа алганга премьер-министр даяр болуш керек да. Акыркы суроом экөөңүздөргө тең болсун. Мына Кыргызстанды эгер тегеректеп турган Борбор Азия өлкөлөрү менен салыштырганда, ошол эле Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн алкагында алганда, ошондой эле жалпы дүйнөлүк экономиканын көрсөткүчтөрү менен алганда, кайсыл кандай темпте өнүгүп келе жатат? Эң арттабы, ортодобу же алдырактабы деп айтууга болот? Эми бул үчүн ар кандай рейтингдер бар да. Биз эми эсили бүткүл дүйнөлүк банктын рейтингин карай турган болсоңуз, алар мына Doing Business деп 183 өлкөнү карап турат. Кээ бир рейтингдер 200-тү карайт да. Ошол эле мына мугалимдердин сапаты боюнча, алардын айлыктары боюнча, баарын элге берген билимдик деңгээли боюнча карай турган болсоңуз, биз 100-чү жүрөбүз да. Биздин экономикабыздын дүйнө жүзүндөгү бири-бирине атаандаштыгы боюнча, конкурентный способность боюнча дагы эптеп 100-дүн тегерегинде жүрөбүз. ЕАЭС мамлекетинин ичинде бюджеттерди карай турган болсоң, эң чабал өлкө биз болуп калдык. Мурун СНГ мамлекеттердин баарын салыштырып атканда, жок дегенде Тажикстандан астыдабыз деп айтчу элек да. Бүгүн Тажикстандан да артта калдык да. Бул боюнча жакында урматтуу президент Кыргыз парламентине келгенде айтты, акыркы 25 жылы жалаң саясат менен алек болуп жүрүп, экономика каралбай калган деп. Бул баага мен толук кошулам. Тилекке каршы мына Армения болгон 29 000 чарчы квадратный километр бар. Ош областында болгон. Анын бюджетин карасаңыз, анын кирешеси 3 миллиард доллар чогултуп атат. Аларда болгон 3 миллион калкы бар. Анан бизде болсо, мына 6 миллион калкыбыз менен биз болгону даже 2 миллиард долларга чыгара албай атабыз. Ошол эле Алматы шаарында жаш бир Байбек деген мэри келди эле, азыр мурунку премьер-министр келип иштеди. Акыркы 3 жылда реформа кылып отуруп, азыр 1 миллиард 650 миллион долларга чыгарды. Салык жагынан эле. Салык, штраф барын киреше бөлүгүндө. Анан биз эми кенедей бир Алматы шаарына теңеле албагандан кийин биздин демек экономикадагы болуп аткан оорулуулар, экономикадагы биз кыймылдап аткан ыкмаларыбыздын баары эффективдүү эмес экенин, структура азыркы болуп аткан экономикадагы көрүнүштөргө жарабайт экени көрүнүп калды да. Буга кескин түрдө чараларды өлкөнүн президенти саясатка дагы эмес, эми экономикага дагы көбүрөөк көңүл буруп, президент анан азыр бизде болгон 6 жана лидерибиз фракциянын спикери болуп, булар жооп бере турган маал келип калды. Мына эми 2020 жылы элге чыгып биз отчет беришибиз керек да. 20 жылга кайра шайлоо болот. Биз эмне кылдык, эмне кыла алган жокпуз деп. Ошондуктан мен ойлоп атам, булар бөлөк көз карашта. Өнүгүү темптерин көбөйтүп, жок дегенде жакынкы 20 жылда биз 50 өнүккөн өлкөнүн арасына киребиз деген бир амбициялык планды койбосок, биздин КВПбиз көп жакшы эмес. Эми мамлекеттердин арасында караганда сөзсүз түрдө ал жерде эл аралык көрсөткүчтөр бар. Акылбек Сымбекович туура айтып кетти. Рейтингдер болот. Ошол убагында Doing Business Акылбек Сымбекович жакшы баштап койду эле. Ошол Doing Business боюнча биз ЕС болобу же Борбордук Центральный Азия болобу, ал жерде көрсөткүчү жакшы. Ар дайым жакшы болуп келатат да. Ошол себеби бир жакшы бир калыпка түшүп алган. Ал эми мындай негизинен эле караганда ЕС алкагында биз эми ошол Армения менен бир аз аш барсак аш барабыз алдан. Башка мамлекеттердин тилекке каршы алардан бир аз азыр кандай бир возможностьубуз жок да. Ал эми Центральный Азия боюнча эми Акылбек айтып кетти, Тажикстан өтүп кетти деп, эми айрым учурларда ошондойлор кездешет, бирок жалпы караганда деле биз азыр аларга караганда биздин немебиз жакшыраак деп айта алат элем.
Маеңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда биз бүгүн Кыргызстандын экономикалык келечеги тууралуу маселени кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.